Assalamu alaikum. Майхоби KG YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer de kanalımda birinci жолу болып жатсаңыз, анда kanalıma katılganı unutпаңыз. Сіздердің комментарийге жазған суроо талаптарыңыздар боюнча биз бүгүн жаш балдардын чешкасын токуйбуз. Анын размери 2-3 жаштагы балдарга чак келет. Узундугу 12 сантиметрлі түстү. Ал çoyluganda 13-14 сантиметрге чейин çoylады. Анда эмесе баштадык. Ал үчүн бизге жип жана номер 3 спица керек болот. 2 спицаны бир кармап алабыз дагы. Ага 4 илмек өткөрүп алабыз. 1 2 3 4. Эми этияттык менен bir iğnebizди чыгарып алабыз дагы. Токуганды баштайбыз. Эң биринчи илмекти илип өткөрүп алабыз. Эми биз жип көбөйтүп кетишибиз керек болот. Ал үчүн ушундай кылып илип аласыздар. Илип алган соң ортодогу 2 илмекти оң кылып токуйбуз. Эми дагы бир илмек илип алабыз, кошумча илип алдык. Эң акыркы илмекти да оң илмек кылып токуйбуз. Биринчи катарыбыз аяктады. Эми экинчи катарыбызды сол илмектер менен токуйбуз. Биринчи илмекти илип өткөрүп алабыз. Ал эми биз кошуп алган ушул кошумча илмекти азыр мен көргөзүп берем. Ушундай кылып токуйбуз. Калган илмектер да ушундай сол илмектер менен токулат. Кийинки кошумча кошулган жибибизди да ушундай кылып илип алабыз. Эң акыркы жипти да сол илмек менен токуп алабыз. Эми биз 3-чү катарды токуганды баштайбыз. Эң биринчи илмекти жөн гана өткөрүп алабыз. Кийинки илмекти оң кылып токуйбуз. Дагы бизге кошумча илмектер керек болот. Илип алдык. Эми ортодогу жипти 2 оң илмектер менен токуйбуз. Ушундай кылып. Эми дагы бир кошумча илмек илип алабыз. Кийинки 2 жипти да, кечиресиздер, 2 илмекти да оң кылып токуйбуз. Эми 4-чү катарды сол илмектер менен токуйбуз. Биринчи илмекти жөн гана илип алабыз. Кийинки илмектерди ушундай кылып токуйбуз. Эми 5-чи катарга келдик. Эң биринчи илмекти илип алабыз. Ушул 2 байкасаңыздар, ушул 2 илмектин четинен көбөйтүп кете жатабыз. Дагы кошумча илмек алабыз. 2 илмекти оң токуган соң дагы бир кошумча илмек керек болот. Дагы калган илмектерди оң илмектер менен токуйбуз. 5-чи катар токуп аяктадык. Эми 6-чы катарды баштайбыз. Бул катарды жалаң гана сол илмектер менен токуйбуз. Кошумча илип алган илмектерибиз ушундай көрүнүштө токулат. Катардын аягына чейин сол илмектер менен токуп алдык. Эми 7-чи катарыбыз жалаң оң илмектер менен. Биринчи илмекти өткөрүп алабыз.
Эми дагы ушул эки оң илмектин эки четине ушундай кошумча илмектерди илип токуйбуз. Дагы бир кошумча илмек илип алабыз. Калган илмектерибизди оң кылып токуйбуз. Эми 8-катарыбыз. Эч нерсе кошпойбуз. Жөн гана сол илмектер менен токуп чыгабыз. Тогузунчу катар. Ушундай тешикчелердин саны баары болуп 7 болуш керек. Азыр бизде алардын саны 4кө жетти. 1, 2, 3, 4. Булардын саны 7 болуш керек. Ал эми бул илмектерибиздин саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ушулардын санын 18ге чейин токуп көбөйтөбүз өз алдыбызча. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ал эми бул илмектер 18 болду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Эми биз эч нерсе көбөйтпөйбүз дагы, азайтпайбыз дагы. Жөн гана оң катарга оң илмектерди, ал эми сол токулган катарга сол илмектер менен токуйбуз. Эч нерсе өзгөрбөйт. Эми сол илмектер менен токуп чыгабыз. Бул катарды болсо оң илмектер менен токуйбуз. Ушундай көрүнүштө биз бардыгы болуп 8 катар токушубуз керек болот. Эч нерсе көбөйтпөй, кемитпей, жөн гана оң илмектерге оң илмектерди кылып токуйбуз. Ал эми сол илмектер токулган жакка сол илмектер менен токуп чыгабыз. Азыр биз 4 катар токуп алдык. Эми дагы 4 катар токуйбуз. 1, 2, 3, 4. Ушундай кылып эсептейбиз дагы. Дагы 4 катар токуп алышыбыз керек болот. Дагы 4 катар токуп алабыз. Эми сол илмектерге келдик. Сол илмектер менен токуйбуз. Убакыттан пайдаланып өзүмдү тааныштырып кетсем, менин атым Айгүл, жашым 23-тө. Бактылуу жармын жана бир уулдун энесимин. Азыркы убакытта көп убактымды балама арнап жатканым үчүн видео тартканга бир аз колум бошобой жатат. Бирок сиздер үчүн албетте убакыт таап, иншаллах, Аллах буйрса, видеолорумду чыгарып турганга аракет кылам. Сиздердин колдооңуздар жана жазган комментарийлериңиздер, каналыма катталганыңыздар мага дем күч берип жатат. Ошондуктан сиздерге чоң рахматымды айтып калам. Токуганды кимден үйрөнгөнсүң десеңиздер, мен токуганды апаман үйрөнгөм. 10-12 жашыман бери токуп келе жатамын. Бул току мен үчүн аябай бир, кандай десем, хоббим болуп эсептелет. Сүйүктүү хоббим десем болот. Сөз менен болуп биз
8 катарды токуп алдык. Мынакей достор, 8 катар жөн гана оң илмектер менен токуп чыктык. Эми биз бул чешкабыздын уч жагын кайрып чыгарышыбыз керек болот. Ал үчүн биринчи илмекти илип алабыз. 2, 3, 4, 5, 6. Эми ортодон дагы 6 илмекти эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5. Бул жерде бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 илмек калды. 6-нчы илмекти ушундай кылып 2 илмекти 1 кылып токуп алабыз. 2 илмекти 1 илип чыгарып алабыз. Эми кайра ушундай кылып айландырып аласыздар дагы. Биринчи илмекти илип алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6-нчы илмекти, бул жерде дагы 6 илмек бар. 6-нчы илмегибизди биз ушундай 2 илмекти 1 кылып токуп алабыз. Сол илмек менен токуйбуз. Ушундай кылып экөөсүн бир киргизип аласыздар дагы. Бул жипти илип ушундай кылабыз. Эми кайра аны айландырып өзүбүзгө каратып алабыз. Биринчи илмекти илип алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Эми дагы 6-нчы илмекте биз 2 илмекти 1 токуп алышыбыз керек болот. 6-нчы илмегибиз. Кайра айландырып алып, биринчи илмекти илип алабыз. 2, 3, 4, 5, 6-нчы илмекти 2 илмекти 1 кылып илип токуп алабыз. Токуп алдык. Кайрадан 1, 2, 3, 4, 5 жана 6-нчы илмекти ушундай кылып 2 илмекти 1 илип алабыз. Кайра айландырып өзүбүзгө каратып алабыз дагы. Биринчи илмекти илип 2, 3, 4, 5, 6-нчы илмекти 2 илмекти 1 кылып илип алабыз. Кайрадан биринчи илмекти илип алабыз. 2, 3, 4, 5, 6-нчы илмекти 2 илмекти 1 кылып илип токуйбуз. Байкасаңыздар, эки четтеги жиптерибиз азайып бара жатат. Биринчи илмек 2, 3, 4, 5, 6-нчы илмекти 2 илмекти 1 кылып илип алабыз. Кайра өзүбүзгө каратып алып, биринчи илмекти илип алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6-нчы илмек 2 илмекти 1 кылып токуп алабыз. Ушундай кайрылып келе жатат. Кайрадан биринчи илмекти илип 2, 3, 4, 5, 6-нчы илмегибизди дайымкыдай 2 илмекти 1 кылып илип алабыз. Өзүбүзгө каратып алабыз. Эки четте бирден гана илмектерибиз калды.
Birinci ilmekti ilip alabız. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek mına 2 ilmekti bir ilip aldık. Kayra artқа kaytıp tokuyбуз. Бул жакта дагы bir ilmegimiz kaldı. Birinci ilmekti ilip aldık. 2, 3, 4, 5, 6 ilmekti. Ушул 2 ilmekti bir kılıp tokuyбуз. Ortada bizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek kaldı. Мынакей достор, биз чачкабыздын учун токуп алдык. Ушундай кайрылып чыккан болсо, сиздер туура токкан болосуздар. Эми биз ушул кыскартылган жерлерден кайрадан жип кошуп токушубуз керек болот. Ал үчүн бизге дагы кошумча спициялар керек болот. Bir iğneni alıp alabыз дагы. Ар бир турган чынжырдын ичинен бирден илмек илип чыгабыз. Ушундай кылып илип алабыз дагы. Жиптен илип bir чынжырдын ичинен bir илмек илип алдык. Эми дагы калган чынжырлардын ичинен ушундай кылып илмектерди илип алабыз. Bir дагы чынжыр калтырбай ар биринин ичинен бирден илмектерди илип чыгабыз. Мынакей ар биринин ичинен бирден илмектерди илип чыгарып жатабыз. Ортодо турган 2 оң илмектерибиз бар. Ошонун ушул четтегисинен дагы илип чыгарып алабыз. Мынакей бир эмесинен илип чыгарып алдык. Мынакей бардык чынжырлардан өткөрүп алдык. Bizde kança ilmek payda boldu эсептейбиz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ilip aldık. Эми ушул илип алган илмектерибизди оң илмектер менен токуп, кайра артка карап токуйбуз. Биринчи илмекти илип алабыз. Калган илмектерди оң кылып токуп чыгабыз. Бул 6 илмекти да оң кылып токуйбуз. Эми бизге ушундай кошумча спициялар керек болот. Байкасаңыздар, эми биз 3 спицаны колдонуп калдык. Эми бул жерден дагы биз ушундай илмектерди пайда кылып алышыбыз керек болот. Бул жерге да баштагыдай 10 илмектерди илип пайда кылып алабыз. Бул жерден болсо
Бул жердеги чынжырлардан ушундай кылып илип өткөрүп алабыз. Сиздерге жакшы көрүнүп жатат деп үмүт кылам. 3 илмек илип алдык. Дагы алыда 7 илмекти ушундай кылып илип пайда кылып алабыз. Бардык чынжырлардан илип алдык. Эми ортодо турган ушул 2 оң илмегибиздин бул жакта турганынан дагы 1 илмек чыгарып алабыз. 10 илмекти илип алдык. Эми арты көздөй токуйбуз. Бизге дагы бир кошумча спица керек болот. Эми биз 4 спица менен токуйбуз. Эми арты көздөй токуп баштайбыз. Оң илмектер токулган жака оң илмектер, сол илмектер токулган жака сол илмектер менен токуйбуз. Азыр биз сол илмектерди токуйт экенбиз. Биринчи илмекти илип алабыз. Дагы калган илмектерди эч нерсе өзгөртпөйбүз, кемитпейбиз, көбөйтпөйбүз. Жөн гана сол илмектер менен токуп чыгабыз. Бул жакты да сол илмектер менен токуп алабыз. Эми биз оң илмектер катарына келдик. Биринчи илмекти илип алып, оң илмектер менен токуп баштайбыз. Катардын аягына чейин. Бул четин да оң илмектер менен токуйбуз. Байкаганыңыздардай, бул жагы бир аз оңоюраак. Жөн гана оң сол кылып токуп кете беребиз. Бир нече катар токуп алдык. Ушундай учу пайда болуп калды бизде чашкабыздын. Бул эми астыңкы бөлүгү. Эми биз дагы ушундай кылып оң сол илмектер менен тапан бөлүгүнө чейин токуп алабыз. Аны балдардын бутуна кийгизип деле ченесеңиздер болот. Сол илмектердин катарына сол илмектерди токуп чыгабыз. Азыр биз бир нече катарын токуп алдык. Дагы биз бардыгы болуп 15 катар токушубуз керек. Азыр бир нече катарын токуп алдык. 15 катар илмектерибиз болжол менен 6-7 сантиметрди түзөт. Ошондо биз кошумча илип алган илмектерибизден баштап
дагы 6-7 сантиметрди токуп чыгышыбыз керек болот. Азыр биз болгону 3-4 катар токуп алдык. Алдыда дагы биз 10-12 катар ушул көрүнүштө эч нерсе кошпой, эч нерсе кемитпей, оң жана сол илмектер менен токуп чыгабыз. Мынакей достор, ушундай чечкабыздын уч бөлүгү пайда болду. Эми биз дагы тапан бөлүгүнө чейин токуганды улантышыбыз керек болот. Калганын өз алдыңыздарча улантасыздар деп ойлойм. Сиздерге түшүнүктүү болгон болсо, андан соң чогуу улантабыз. Мынакей достор, мен 15 катар токуп алдым бардыгы болуп. Ушундай көрүнүшкө келди. Эми анын узундугун ченеп көрөбүз. Учунан баштап мынакей 10 сантиметрди түздү. Эми биз тапан бөлүгүн чыгарышыбыз керек болот. Жана учун кандай чыгарган болсок, тапан бөлүгү деле ошондой эле кылып чыгарылат. Эми оңой болуш үчүн бул спицалардын баарын бошотуп, илмектерибизди бир спицага өткөрүп алсак болот. Ошондо бизге ыңгайсыздык жаратпайт. Бир спицага өткөрүп алсак, бизге оңоюраак болот. Ошондуктан бардык илмектерди ушундай кылып бир спицабызга өткөрүп алабыз. Мынакей өткөрүп алдык. Эми биз тапан бөлүгүн чыгарып баштайбыз. Биринчи илмекти илип алабыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эми ортодо 6-тан эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5. Эми 6-чы жипти биз 1, 2, 3, 4, 5. Бул жерде 11 жип калды. 6-чы жипти дагы 2 илмекти бир кылып илип алабыз. Ошондо бул жакта 9 илмегибиз калат. Мынакей 6-чы илмегибизди 2 илмекти бир кылып өткөрүп алдык. Эми кайра артты карай токуйбуз. 9 илмек калды бул жакта. Биринчи илмекти илип алабыз. 2, 3, 4, 5. Эми дагы 6-чы илмекти 2 илмекти бир кылып ушундай кылып илип токуйбуз. Кайра өзүбүзгө каратып алып, биринчи илмекти илип алабыз дагы. 2, 3, 4, 5. 6-чы илмекти 2 илмекти бир илип алып токуйбуз. Кайрадан өзүбүзгө каратып алабыз дагы. Биринчи илмекти илебиз. 2, 3, 4, 5. 6-чы илмекти 2 илмекти бир кылып токуйбуз. Ошондо бул 6-чы илмегибиз болуп эсептелет. Өзүбүзгө каратып алабыз. Биринчи илмекти илип алабыз. 2, 3, 4, 5. 6-чы илмекти кайрадан 2 илмекти бир кылып илип токуйбуз. Эми сол илмектерге келдик. Биринчи илмекти илип алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 6-чы илмек
дагы 2 илмекти 1 токойбуз. Байкап жатсаңыздар, эки четтеги жиптерибиздин саны кыскарып бара жатат. Биринчи илмекти илип 2, 3, 4, 5, 6 ilmekti 2 ilmekti 1 tokuyuz. Birinci ilmekti ilip kalan ilmekleri sol tokuyuz dagı эң акыркы 6 ilmekti 2 ilmekti 1 ilip tokuyuz. Кайра өзүбүзгө каратып алабыз дагы. Birinci ilmekti ilip алабыз 2, 3, 4, 5, 6 ilmekti 2 ilmekti 1 ilip tokup alabız. Kayradan sol ilmekler menen 2, 3, 4, 5, 6 ilmekti 2 ilmekti 1 ilip tokup alabız. Оң ilmeklerге келдик. Эми оң ilmekler менен токуп чыгабыз дагы. Эң акыркы 6 ilmegибизди 2 ilmekti 1 илип токойбуз. Ушундай кылып эки четтеги жиптерибиз түгөнгөнгө чейин токуп чыгабыз. Эң акыркы 6 ilmekti 2 ilmekti 1 кылып токойбуз. Эки четте бизде аз эле жип калды. 2, 3, 4, 5, 6 ilmegибиз 2 ilmekti 1 илебиz. Эки четте бизде 3төн жип калды. Эң акыркы 6 ilmegибизди 2 ilmekti 1 илип алдык. Üç, 4, 5, 6 ilmegibиz 2 ilmekti 1 ilip aldık. Kayradan эми sol ilmekler menen ушундай кылып 2 ilmekti 1 ilip алып токойбуз. Эки четте бизден 2ден гана ilmeklerибиz калды. Эң акыркы 6 ilmekti 2 ilmekti 1 илип алабыз. Бир гана ilmegибиз калды. Кайра артка карай токойбуз. Алтынчы ilmegибиз мынакей бул жактагы ilmekтерибиz аягына чыкты. Эми эң акыркы калган 1 ilmegибизди да кыскартып алабыз. Биринчи ilmekти илип алдык. 2, 3, 4, 5 жана эң акыркы 6 ilmegибиз 2 ilmek менен токулат. Мынакей достор, биз токуп аяктадык. Эми биз бул ilmekтерибизди жаап бекитип коюшубуз керек болот. Сөгүлүп кетпестиги үчүн аны кандай кыларын азыр көргөзүп берем. Биринчи ilmekти илип
өткөрүп алабыз. Кийинки илмекти оң кылып токойбуз дагы. Биринчи илмекти анын үстүнөн өткөрүп, ушундай кылып чыгарып бошотуп коесуздар. Кийинкини да оң кылып токойбуз дагы. Андан биринчи турган илмекти ушундай кылып өткөрүп, чыгарып бошотуп коебуз. Өтө бош дагы, өтө бекем дагы болбошу керек. Ушундай кылып өткөрүп коебуз. Эң акыркы илмекти илип алдык. Эми аны да ушундай кылып анын үстүнөн чыгарып өткөрүп алдык. Эми биз бул жипти узунураак кылып кыркып алабыз. Анткени биз азыр чечкабыздын айланасын крючоктун жардамы менен токуп кооздоп чыгабыз. Ошондуктан узунураак кылып кыркып алабыз дагы. Ушундай кылып жибибиздин учун тартып чыгарып алабыз. Мынакей чыгарып алдык. Эми бизге крючок жардамга келет. Ар бир чынжырдын ичинен бирден илмексиз таякчаларды токуп кооздоп чыгабыз. Ушундай кылып илип чыгарып алабыз дагы. Бир чынжыр токуп, кийинки чынжырдын ичинен крючогубузду өткөрүп, илмексиз таякчаларды токуп баштайбыз. Ар бир чынжырдын ичинен бирден илмексиз таякчаларды токуйбуз. Бул крючоктун жардамы менен токканыбыздын себеби кооз дагы чыгат, анан дагы баланын бутунан чыгып кетпей, бекем болуп кийилип туруусун камсыздап берет. Бутунан чечилип кетпестиги үчүн да жардам берет. Ошондуктан крючок менен илмексиз таякчаларды токуп чыгышыбыз керек болот. Жарымын токуп алдык, эми дагы жарымы калды. Ар бир чынжырдын ичинен бирден илмексиз таякчаларды токуп чыгабыз. Анча деле көп жип кетпейт жана ошондой эле кооз дагы чыгат. Эгер кааласаңыздар, сиздер бир катар эмес, 2 катар кылып ушундай крючок менен токуп чыксаңыздар дагы аябай бышык, жакшынакай болуп чыгат. Бирок мен бир эле катар токуп чыкканды чечтим. Мынакей аягына дагы келип калдык. Эми эң биринчи токуп алган илмегибиз менен бириктирип алабыз.
бириктирип алдык. Эми жипти кыскараак кылып кыркабыз дагы. Чечкабызды ички жагын ушундай кылып туруп, анын ички жагына бул кыркып алынган жипти жашырып чыгабыз. Ушундай кылып илмектердин арасынан өткөрүп жашырып койсок болот. Эң биринчи турган ушул жипти дагы биз ушундай кылып илмектердин арасынан өткөрүп жашырып коебуз, көрүнбөстүгү үчүн. Крючоктун жардамы менен жашырып чыгабыз. Ашыкча жагын кыркып салабыз. Мынакей аягына чыктык биз. Эми аны кайра оодарып туруп, аңтарып, мынакей биздин чечкабыз даяр. Муну менен бүгүнкү видео сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки видео сабактарда жолукканга чейин аман туруңуздар.